Окуялары бири экинчисине таптакыр окшогон уламыштарга бай жетөгүз. Анын аталышы дагы тоолорунун 8 же башка жагынан караганда 10дон ашык болгондугуна карабай, кыргыздагы ыйык сан менен саналып айтылып жүрөт. Бул математикалык катабы же кыргыздын өзүнчө эсептөөсү барбы? Адамзат мүнөзүндөгү окуяларды, жан дүйнөсүн, деги эле кыргызды, биздин элди чагылдырган окуялар тууралуу бүгүнкү көрсөтүүдө. Ысык көлдүн борбору Каракол шаарынан батышка карай 28 чакырым алыстагы Жетөгүз капчыгайы. Анын кооздугун сөз менен жеткирүү кыйын. Алы көлдүн түштүк жээгиндеги, деги эле республиканын аймагындагы эң кооз жайлардын саппашында, деңиз деңгээлинен 2200 метр бийикте жайгашкан. Өткөн кылымдын 30-жылдарында жалпы республиканын аймагында коллективдештирүү өнөктүгү жүрүп, чакан конуштар ирилеше баштаганда тоо арасындагы кооз жайда дагы кыштак пайда болгон. Биздин өзүм ушул жерде туулуп өскөндүгүмө байланыштуу, өзүм ылдыйкы Жетөгүз айылынан болом. Бул жер азыркы маалда Жетөгүз курорт айылы деп эсептелинет. Кыргызча аты, өзүнүн кыргызча аты Бөйрөк. Бөйрөк. Бул жерде биздин илгерки чоң аталарыбыздан Мамырбай ажы деген узун молдо ушул жерде жердеп, ушул жерден деген жылуу суусун ачып, ушул жердин тиги минеральный радоновый сууларын ачкан ошол Мамырбай ажы чоң атабыз. Аталарыбыз да узун узак жашаган. Ушул бөйрөктү кыштап ушул жерде, могу жерде кээ бир жерлерин өздөштүрүп, ошол кезде эле ушул жерде арпа талкан экчекен. Жанагы 30-жылдарда мурун бул Чырак деген айылда турушуптур. Анан 30-жылдарда колхоздошуу тапсырма берип башталганда, анан ушу өйдө тоо башылап келип ушул жака орношкон экен. Боз үй менен тигип отурган орду бармы, о жакта эски орундар. Боз үй тиккен орундар өсүп калган. Чоң атам ушул жерде турчу экен. Кулбарак чоң ата тетигирээки машина жолдун ары кырынан келип
Менин чоң атам да ушу чоң куусакал киши экен. Ой куусакал, жүрү бастыралы дегенде бияктан ат менен чыгып, көл жээктеп, куш салып, эс алып келишти экен. Тоодон урган шамал могу суунун аккан агымы менен гана ушул жерден түзгө өтүп кетет. Анан могу оң капталдарына такыр шамал тийбейт. Бул жерде бизде мындай шамал, кызыл омполдун шамалы, шактынын шамалы келбейт бизгечи. Ошон үчүн мунун аты өзүнчө мындай кырга чыгып караганда дагы момундай бөйрөктөй болуп турат да, кадимки топ таза бөйрөктөй болуп турат да. Мындагы тизилип жаткан өгүздөрдү элестеткен, шамалга тотуккан, тизилген кызыл аскалардан улам жети өгүз деген атка ээ болгон. Бул аскалар босогодон тосуп алып, Капчыгайдын таанытма айырмасындай туюлат. Букалардын үйүрүндөй сөлөкөткө ээ болгон тоолордун жана алар жайгашкан өрөөндүн пайда болушу уламышка байланыштуу. Жергиликтүүлөр аны ата-бабаларынан угуп, кийинки муундарга мындайча айтып жүрүшөт экен. Эми ата-бабалардан, уламыштардан угушубузга караганда, бул жети өгүз бул жар жер алгандагы жар да. Аалам пайда болгондогу жар. Анан эми жети өгүз деп аталып калышы мурун кыргыздар көчмөн эл болгон. Боз үй менен кышкысын кыштоого көчүп барып, жайкысын жайлоого келип, анан ошондой көчүп конуп жүргөндө эми бай кишилердин малы көп болгондуктан бир жети музоо калыптыр да. Могу жети өгүздүн токою аябаган калың бийик токой экен да. Анан ошондо көчүп кетип, кийин бир жылдарында да кайра келгенде чоң ошол өгүз болгон кезде табылган экен да, килтейген болуп. Анан ой мында бир жети өгүз жүрөт, анан тигүү деп эле, ой кайдан келатасың? Баягы жети өгүз жака барып келатам. Анан ошо жети өгүз жака баратам деп ошолдон ушундай уламыш айтылып калыптыр. Илгерки өткөн заманда бир өтө бай киши жашаган экен, кыргыз. Анан анын уулдары, бала бакырасы болгон. А киши картайып, баягы сапарга чыгар, о дүйнөгө кетер мезгил жакындаганда балдарын чогултуп, балдарына баягы байлыгын, жыйнаган байлыгын бөлүп бере баштайт. Малын, жылкысын, кой эчкисин, төөсүн баардыгын бөлүп берет. Анан ошол учурда бир жети торпок жоголуп кетет. Токойдун арасына кирип кетип табылбай калат. Бай өлөт. Баягы байдын балдары атасынан калган мурасты бөлүп алып, оокатты, мал салды бөлүп алып, оокатын кыла берет. Баягы жети торпок жөнүндө такыр унутушат. Кийин бир күндөрдүн биринде баягы жети бука табылат. Анан жети бука аябай семирип, лейген букалар болот. Анан баягы балдарынын
көзөтөт. Баарын тең эле бири алгысы келет. Бөлөктөргө бирине бири мындай бергиси келбей, адамдын аш көздүгү деген ушунда да. Анан жетүүнү тең эле бири алгысы келет. Аны ошондо бир акылдуу киши айтат: "Ой, силер эмне талашып атасыңар?" деп. Анан ошол жети буканы союшат. Союп элге тамакка таратышат. Ошондо аскага чачырган кандан анан жети аска жаралган, анан кыпкызыл болуп калган деген сыяктуу бир аңыз кеп айтылат. Илгери бир замандарда дейт бир кыйкандын эми канчалык деңгээлде ал кезде кыргыздар жер иштеткенин кайдан ким билет, өгүздөр бар. Анан ошол өгүздөр жоголуп кетет, такыр таппайт. Бурганак кардайт, тияктан издейт, бияктан издейт, көл айлана издейт. Анан жүрүп отурса ошол жоголуп кетип, анан кийин караса ошол өгүздөр баягы дүңкүйүп жанакы жерге туруп калган деп бир уламышта айтышат да. Анан ошондон кийин анан жети өгүз деп анан өгүз баягы баланча жети өгүзүн издеп жүрөт. Ай өгүз көрдүңөрбү, өңүр таппайсыңар деп анан тиги аскада ошол жар болуп калып калды деген уламыш менен айтылат да. Бул жети өгүз деп аталып калганы эми бул жерде биз илгерки ошол ата-бабаларыбыздан уккан уламыштарга караганда жети торпок ушул жер токойлуу болгон экен, токойго кирип кетип, кийин күздүн күнү ушул өгүз болуп чыккандан ошол үчүн жети өгүз деп. Илгерки өткөн заманда эки хан болгон, эки падыша болгон. Ал ханды кыргыздар адатта байларды ач көз, кара мүртөз, элге жакшылыгы жок кылып сүрөт дейт да. Ошондой эки хан жашап, бирине бири атаандашкан хандар болгон. Ошол хандардын бирөөнүн өтө сулуу аялы болгон экен. Анан бир хан ошол сулуу аялга көзү түшүп, сулуу аялды бир күнү алдыртып кетет. Уурдап кетеби, азгырып кетеби, кыскасы алып кетет. Алып кеткенден кийин берки аялын алдырган хан ага согуш ачам дейт. Менин аялымды бер деп. Согуш ачса эл кырылат. Эмне болот? Кыргын болот деген ой менен анан баягы эки хандын аксакалдары чогулат дагы: "Силер согушпагыла. Элдешкиле. Аялыңды кайра кайтарсын" деген бүтүмгө келет. Анан эми уурдатып алган аялды кантип тирүү кайтарам деген ой келет уурдап кеткен ханга. Анан хандын кеңешчиси мынтип айтат: "Сен эми бул сулуу аялды жактырып калдың эле. Анан эми ал аялды кайра берсең сен жаман сөзгө каласың. Коркок экениң билинип калат. Ошон үчүн бул аялды өлтүрүп туруп сөөгүн бер. Ошондо тигинин айткан талабын аткарган болосуң. Аял сага да жок, ага да жок" деген сөз айтат. Анан ошону берки аялды уурдап алган хан макул көрөт, туура көрөт. Анан ал үчүн эмне кылабыз дейт. Ал үчүн элди чогултуп кантип өлтүрөм дейт. Кантип өлтүрөсүң? Аны кийин да жолун табабыз дейт. Элди чогулт дейт. Бир жети килейген буканы алып келип, жети күнүнө бирден бука союп, элге той өткөз. Анан эл тойдун шан шөкөтү менен жүргөндө аялды акырын байкатпай өлтүрөбүз. Жетинчи буканы сойгондо өлтүрөбүз. Анан тиги күйөөсүнөн, мурун күйөөсүнөн кайтарабыз дейт. Макул деп анан баягы жети буканы жети күн той берет. Анан жетинчи күнү жетинчи буканы союп атканда бука менен кошо тиги аялды жүрөгүнө бычак сайып өлтүрөт дагы сөөгүн берки ханга берип жиберет. Вот ошол аялдын жүрөгүнөн чыккан кан чачырап жердин баарын кызыл кылган. Ал эми жанагы ушул аялдын эмесине союлган жети бука жети аска болуп туруп калган деген сөздү айтышат да. Бул эми эл ичинде айтылган аңыз кеп. Уламыштарга бай бул жер качан, кантип, эмнеден улам пайда болгондугу же жердин кыртышынын өзгөргөндүгү дале да болсо табышмак.
мындай жыйынтык анын сырдуулугун ого бетер арттырып, Толгон Токой философиялык суроолорду көбөйтүп, ал эми жоопторун болсо тескерисинче азайтып, сырдуулугун арттырып келүүдө. Жети өгүздүн эң биринчи өгүзүндө тияк бетинен карасак, арткы бетинен карасак жарылган жүрөк бар. Кадимки эле ошондо биологический баягы биз символикалык тартып жүргөндөй мындай жүрөк эмес. Кадимки адамдын жүрөгүндөй момундай жүрөктө ошол ортосу жарылган. Эми ал 2 жаштын сүйүүсүнүн ортосунан жарылган жүрөк дейт. А мындай легендага кылбай чындап келсе, мындан бир топ жылдары бурун катуу жер титирөө болгон экен да. Ошондо каким-то образом ошол жарылып калган да. Анан жарылган жүрөк болуп калган. Бул жанакы адамдын чын эле баягы жүрөгүнө аябай окшош. Анан өтө кооз. Жердин келбетине жараша ар жактан тартканда кадимкидей эле жарылып, анан биягында да бир кызыл жошо көрүнүп турбайбы? Анан ал жерге дагы тиги эми саганда канжардын эмеси болуп кан чыгып калганы деп эми кооздоп айта беришет да. А чындыгы жердин эле өзүнүн келбети жүрөк формасында болуп атпайбы? Анан ошон үчүн жарылган жүрөк деп. Эми болсо андагы аталышы менен санындагы сырлар тууралуу. Бул жерге келген ар бир адам жетини чыгаргысы келип, жок эле дегенде бир жолу санайт. Анан эле эсептен жаңылгандай ойго батып, кайрадан баштайт. Анда дагы жаңылбаганын түшүнгөн соң, анын сырларын билүүгө шашат эмеспи? Чындыгында эле мен дагы бир нече жолу ар кайсыл тарабын өтүп санап көрдүм. Бирок бир да жолу жет болгон жок. Мындан улам математиканын дагы мыйзамы бузулабы деген суроо жаралды. Кыргыздын өзүнүн немесинде 7 ыйык сан, анан 9 деп. Мисалы, адам өлгөндө деле 7-лик деп берилчү да. Бирөөнү айып салганда 9 деп айып салчу. Жата 9 деп айып деген сан бир 9дан 9дан, мисалы төөдөн 9, жылкыдан 9 деп. Анан 7. 7 бул 9га караганда ыйыгыраак, анан жакшы жактарга айтылган да. 7 өлчөп биргес, 7 кадам, 7 тапан деп, 7 карыш деп. Бул жерде сандык өлчөмдө дагы, көлөмдүк өлчөмдө дагы 7 сандар көп айтылган кыргызда. Ошондуктан жанакындай сиз айткандай санап көрүп туруп 9 өгүз, 6 өгүз кайдан, давай 7 өгүз деп туруп ошону менен 7 өгүз болуп айтылып калган да. Бул 7-нин өзүнүн сакралдык неме ыйыктыгын негизинде кармап, ыйыктыгынын негизинде ошол 7 өгүз деп айтылып калган болуш керек да. Негизи ушундай да. Ошол чоң аталарыбыз ушул жерде отуруп, кымыз эме ичип отурушуп, анан ушул жерден ушу кызыл жарыбызды санаганда бирөө 8-ди санайт, бирөө 9-ду санайт, бирөө 11-ди санайт. Анан чоң кылып ошого кошуп туруп, ошол кезде биздин кыргыздын салтыбызда бар да 7-нин бири кыдыр деген. Анан ошондо 7 өгүз деп ушул жерден аксакалдарыбыз дагы экинчи уламыш бул. 7 өгүз болсунчу деп. Артындагы баягы тоо мындай
жүрөк окшолуп ортосу жарылып турбайбы, буну жарылган жүрөк болсунчу деп бул жерде 2 жаштын эмесин дагы элестетишет. Ошол кезде уламыштачы ал көп айтылат да. Бияктан караганда ошондой. Анан ар бир өзүнүн чоң-чоңдорун бөлүп санасы ушу жетүү эле болуп калат. Анан бул дүйнөнүн булуң бурчунан келип атат жай күндөрүндө. Ошолор да келип санап, ой бул көп го деп калат. Анан мен майдалары саналбайт деп ошентип калам. Майдалары торпок болуп калабы? Эми орустар да сурайт да көпчүлүгү кызыгып. Анан молодняки не считается деп коем. Кайсы акын гана жетегиз жөнүндө жазган эмес. Омар Султанов ошол эле Байдылдасарын коюп. Анан жанакы 7 аска жөнүндө ар кандай уламыштарды айтып жүрүшөт да. Негизи мындай топ-топ келип туруп барып алыстан санап көрсөң, сан жагынан дал деле келбейт. Ошого ушул 7-нин бири Кыдыр деп, анан жанакы 7 торпокту дагы эметишип, анан эметкенден кийин баары эми 7-нин бири Кыдыр деген сөздү бул кыргыздын биздин түпкү каныбызга сиңген да. 7-нин бири Кыдыр деп ошон үчүн ошого баары токтогон экен ошол кездеги сакалдууларыбыз. Мен канча санадым, бирде 9 болуп калат, бирде 7 болуп калат. Анан топ келип санап келсең, ошол жалпысынан 7 деп айтылып калган Кызыл Жар. Бирөө чоң болуп турат, бирөө жардын бирөө оң капталында кичинекей болуп туруп атпайбы, бирөө сол капталында кичинекей болуп турат. Аны ошондо кошуп санашса керек, ошо илгерки аксакалдарыбызда көрөгөч болгондо. Бул Кызыл Жардын өзүнүн уникалдуулугу Жетегиз районунда Ырдыктан баштап Сарууга чейин өзүнчө бир пласт кетет. Момду узатасынан. Ошол эң ачык көрүнгөн жери Саруунун коктусундагы Кызыл Жарлар, Ырдыктын башында, анан эң ачык даана бүткүл дүйнөгө таанымал болгон бул Жетегиз капчыгайындагы ошол жанакы 7 өгүз деп аталып калган Кызыл Жарлар. Эми мунун Жетегиздин качан, кандай шартта, эмнеден улам ушундайга айланганын так билген киши жок. Ошол үчүн дагы ар түрдүү уламыштар айтылып келет. Кызыгы жердин кыртышы кылымдардан бери өзгөрбөй келе жаткандыгында. Түбүнөн агып өткөн суу дагы негедир аздан болсо дагы жуу олтуруп, жалпы көрүнүштү өзгөртө алган эмес. Мындан улам табияттын чебер колдору тийгендей таасир калтырат. Анан ошону барып кармалап көрсөңүз, эми кылымдардан берип турат да. Зацементированный, как будто цемент кошкондой. Мен чыгып башына чейин барып убаланайын десең да убаланбайт да. Кээде гана жаан катуу жааганда ошол бир аз эзилип, суу кызыл болуп агып калат да. Ошондой эле жарлар кызыл сууда да бар, жанакы суусу кызарып калганы кызыл суудан кеткен деп. Бул өтө бышык эме көрдүңөр го, кумдак катуу, ал кол менен чук. Жылдардын бир жылдарында тетиги кызыл үңкүр деп коесуң, өйдөгү Кызыл Жардын түбүндө. Качы Кулубаев деген главврачыбыз ошол жерге КП орнотом деп жарды жанагы компрессор деп коебу, көзөгөн. Ошол ала албай койгон мындай ой эметкенге. Кыргыз эли эзелтен эле 1000 жылдарга тете тарыхын атадан балага ооз-эки айтып, кагазга калтыргандай сактап келет. Ал эми уламыштарын болсо көптүгүнө карабай, аны дагы ошондой эле формада жалпыга жайылтуусу уланууда. Башка элдерден айырмалаган жагдайлардын дагы бири ошол өз дүйнөсүндө философиялуу кыялдары жана окуялар менен жашай алгандыгында.
А мунун илимий чыныгы негизи барбы же жокпу деген суроо туулат да. Менин түшүнүгүмдө мунун эч кандай жетегүзгө эч кандай тиешеси жок. Эл өзү түшүнбөгөн, өзүнүн акылы жетпеген нерсени кыялында ушундай кылып түшүндүрө берет да. Ошого түшүндүрүүгө аракет кылышат. Анан элдин мажес, примитивдүү акыл сезиминде ушинтип түшүндүрүшкөн жети асканы. Чындыгында жердин кыртышы, топурак өзү ошондой, кумдар ошондой, өйдөрөөк. Ал эле жети аска эмес, жети өгүз эмес, бөлөк жердин баардыгында, жети өгүздүн тоо тарабынын баардыгында кыпкызыл болгон үңкүрлөр бар, кыпкызыл болгон аскалар бар бөлөк. Бирок жанагы жети асканын ошол жерге туруп калышы жети өгүздөй болуп. Ал өгүз деген өгүз эмес, эгиз деген сөз. Жети эгиз. Эгиз деген бул бийик тоо деген эле түшүнүк. Эгиз тоо, эгиз тоого сен чыктың деген сөз бар да. Бийик тоо деп. Анан эгиз деген сөз бир кезектерде биздин аска, бийик деген сөзүбүз өгүз деп өзгөрүлүп кеткен. Бул жерде болгон эле шамыяны ушул. Ошондой уламыштарды ала жүргөн жетегүз дагы бир катар илимий изилдөөлөргө жана табияттагы табышмактарга толуп. Эң башкысы, башкалар өзгөртө алгыс табияттын сырларын катып келүүдө. Алы табияттан берилген кооз, белек гана болбой, кыргыз эли үчүн эң ириде философиялуу дүйнө.